Allah Taala bizdi жараткан. Жаратканда эмне максатта жаратты эле? Же болбосо сиздерге мындай суроо берейинби? Биз жеш үчүн жаралганбызбы? Же жаралганыбыз үчүн жейбизби? Же башкача айтканда, жеш үчүн жашайбызбы? Же жашаш үчүн жейбизби? Бул суроо биринчи жумуртка жаралганбы? Же биринчи тоок жаралганбы деген эле суроо турабы? Анын акыйкатын билген күндө деле пайдасы жок. Биз жеш үчүн жаралган эмеспиз. Жана жашаш үчүн жебейбиз. Бизди жараткан Аллах Таала эмне үчүн жараткандыгын Кудай Таалам Куранда айтат: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды өзүмө ибадат кылсын үчүн гана жаратканмын дейт. Биздин жаралган максатыбыз эмне? Алла Таалага ибадат кылыш үчүн жаралганбыз. Ибадат деген сөздүн мааниси эмне? Ибадат деген сөздүн маанисини бул жерде ажыкебиз айтып атат, кулчулук дейт. Кулчулуктун мааниси эмне? Ибадат демек Алла Таалага пенделик кылыш үчүн жаралганбыз. Ибадаттын маанисини лиябудун деген маанисини алымдар чечмелегенде лиярифун, таанып билиш үчүн. Кимди тааныйбыз? Алла Тааланы тааныш үчүн жаралганбыз. Биздин жаралышыбыз Алланы тааныш үчүн жаралганбыз. Бул дүйнөгө келгенибиздин максаты Алланы таанып билип, Кудай Тааланын буйругун аткарыш үчүн келгенбиз. Биз Алланын пенделерибиз, турабы? Биз Алланын пенделерибиз. Пенде деген сөздүн мааниси эмне? Пенде деген кыргыздын сөзү банда деген фарсча сөздөн алынган. Турабы? Банда деген не деген? Орусча түшүнүп албаңыздар, банда эмес. Банда деген сөз банд болгон. Башкача айтканда занит деген сөз. Мисалы, өзбекче, фарсча билесиздерби? Мен бандмин дейт, мен мынау ушул иш менен бандмин. Демек мен мынау ушул иш менен алекмин. Ушуга байланганмын деген мааниде, турабы? Эми биз Алланын пенделерибиз, Алланын бандаларыбыз. Бандалар эмес, банда. Алла Таалага байланганбыз деген сөз. Биз бассак, турсак Алланы эстейбиз. Бассак, басканыбыз, турганыбыз Алланын буйругун аткаруу менен болот. Пенде дегендин мааниси ушундай. Демек, биздин Аллах Таала жараткан максат эмне экен? Алла Таалага ибадат кылып, пенделик кылыш үчүн. Пенделиктин мааниси Кудай Тааланы таанып билип, Алланын буйруктарын аткаруу. Алла Тааланын буйруктарын аткаруунун сырлары биз качан бактылуу болобуз? Ошол Алланын буйруктарын аткарганда бактылуу болобуз. Аллах Таала бизди ошол кандайча бактылуу болорубуздун жолун түшүндүрүш үчүн пайгамбар жөнөткөн. Пайгамбарга китеп жөнөткөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Куран китебин жөнөттү. Пайгамбарыбыздын келген максаты Куранды түшүндүрүп бериш үчүн келген. Себеби Куранды окуган кишилер түшүнө бербейт, турабы? Араңыздарда Куран окугандар бар. Арапча билбейбиз, ошон үчүн түшүнбөйбүз деши мүмкүн. Араптар деле билбейт бул жерде. Араптар деле түшүнө албайт. Аны түшүндүрүш үчүн, Куранды түшүндүрүш үчүн, чечмелеш үчүн, пенделерге көргөзүп бериш үчүн пайгамбарыбыз келген. Пайгамбарыбыз мисалы намаз кандай окулуш керек экендигини Аллах Таала Куран-ы Каримде саллу, намаз окугула деп койгон, турабы? Кантип намаз окуш керек экендигин пайгамбарыбыз көргөзүп туруп, саллу кама раайтумуни усалли, мен намаз кандай окуганымды көргөн болсоңор, ошондой болуп намаз окугула деген. Сахабалар пайгамбарыбызды көрүп, пайгамбарыбыз кандай намаз окуган болсо, намаз ушундай окулат экен да деп үйрөнгөн. Алар балдарына,
табииндерге өзүнөн кийинки муунга ошондой динди жеткирип үйрөтүп берген. Намазды кандай берилерин, зекет кандай берилерин, намаз кандай окуларын, зекет кандай берилерин, орозо кантип кармаларын үйрөткөн. Ошентип отуруп аалымдар ошолор сахабалардын оозунан укканын, пайгамбарыбыздан жетип келген хадистерди китеп кылып жазып, демек Курандын түшүндүрмөсүн жазып калтырган. Ошол нерсе шарият. Туурабы? Бизге шарият жетип келген. Демек Аллах Таалага пенделик кылуунун жолу бул шарият. Биздин бактылуулуктун жолубуз бул шарият. Эми ошол Куранды бактылуулуктун китеби деп атпайбызбы? Кандайча бактылуулуктун китеби? Ошол бактылуулуктун сыры эмнеде экендигин сиздер биринчи аяттан түшүнөсүздөр. Бул Фатиха сүрөсүндө. Фатиха сүрөсүнү күн сайын 5 маал намазды сүннөттөрү менен кошуп окуган адам жок дегенде 40 жолу окуйт экен. Фатиха сүрөсүнүн маанисин билесиздерби? Bir күндө Фатиха сүрөсүнү Алхамдулиллахи Роббил аламин деген аят бар го. Ошону жок эле дегенде 40 жолу окуйт экен. Мааниси эмне? Аламдардын Раббиси болгон Алла Таала, аламдардын падышасы, аламдардын ырыскы берүүчү, жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун деген сөз. Демек, ал ишараттан биз түшүнөбүз. Алла Таала бизге күн сайын 5 маал намазды парз кылса, ошол парз намазы Фатиха сүрөсү болбосо, намазыбыз толук болбойт, туурабы? Анын ичинде биринчи аят Алла Таалага мактоо айтылган көргөзүп турат. Ошон үчүн биз, демек биздин бактылуулуктун сыры, ибадатыбыздын сыры Кудай Таалага болгон пенделигибиздин ачкычы каерде турат? Алла Таалага болгон мактоодо турат. Аллахка шүгүр дейли. Аламдардын Раббиси болгон Аллах Таалага шүгүр. Мен сиздерге ушул нерсени насаат кылам. Аллах Таалага көп шүгүр келтирели. Көп шүгүр келтирели. Жана Бахтияр Дамыл айткандай, Аллахтын неаматтарын ва ин таудду ниаматаллахи, Алланын неаматтарын санасаң, аны санап бүтө албайсың. Аллах Таала бизге берген неаматтарыны муноонуңа шүгүр, муноого шүгүр, муноо неаматыңа шүгүр, угузганыңа шүгүр, сүйлөткөнүңө шүгүр, дем алдырганыңа шүгүр деп шүгүрдү санап өтсөк, өмүрүбүз бүткөнгө чейин бир неаматты кайра кайталабастан өмүр бою сүйлөсөк дагы түгөт бүтө албайт экенбиз. Ошон үчүн Кудай Таалага шүгүр дейли. Бул пенделиктин эң жеткен чеги мына ушул шүгүр. Аллах Тааладан сурайлы, Аллахым бизди жалаң шүгүр кылган гана пенделерден кылсын. Шүгүр кылган гана пенделерден кылсын. Аллах Кур'ан-ы Каримде ушундай дейт шүгүр кылгандарга. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен силерге дагы арттырып берем дейт. Ла ин лам таукид. Шарт сөз шартка бул жерде таукид кошулуп атат. Эгер де силер шүгүр эле кылсаңар, жөн эле Аллах Таала эгер шүгүр кылсаңар арттырып берем деген эмес. Эгер силер шүгүр эле кылсаңар, ла азиданнакум, лам тамгасы менен сөздүн башталышында да тастыкталат, аягында да тастыкталат. Бул деген сөз жок, силерге мен арттырып берем дейт. Кудай Таалам шүгүр кылчу болсок, Аллах Таала дагы арттырып бере берет. Мен бул сөздү, бул аятты неге айтып жатам азыр? Анткени биз эң чоң неаматтын үстүндө турабыз. Эң чоң неамат, баа жеткис неамат. Мынол отурушуңуздар, мынол отурушубуз, өмүрүңүздөрдөгү ар бириңиздер мында карап көрүңүздөр, өмүрдөгү эң бактылуу күн мына ушул отуруш. Эң бактылуу саат мына ушул бактылуу саат. Туура сиздер үйлөнгөнсүздөр, балалуу болгонсуздар, ал күндөрдө эле бактылуулук, машинелүү болгонсуз, үйлүү болгонсуз, ал күндөрдө эле бактылуулук. Бирок чыныгы бактылуулук мына бактка жетпейт. Неге? Алланын Меккедеги эң ыйык жер,
Allah'ın үйüne kelip, Allah'ın үйüne kelip, болгондо дагы Ражап айында, жер бетинде эң ыйык жерде чогулуп жамаат менен дуа кылып турасыздар. Аллах Таала мындай мүмкүнчүлүктү ар кимге берген эмес. Мындан 2 жыл мурда мага Кыргызстандан бирөө телефон чалды. Дамылла телефонуңузду бирөөлөрдөн алдык эле. Менин апам бар. Апамды умрага алып барсам деймин. Кандай дейсиз? Алып кел. Бирок апам миллиондон бир или миллиардтан бир оору менен ооруйт дейт. Кандай десем, апамыма өзүнчө шарт түзүш керек. Скорый помощтор болот экен, машина атайын. Атайын кызмат, спец машина болот экен. Ошону менен алып жүрүшүбүз керек. Деп ана мага сүрөттөп берди. Машина ушундай машина болуш керек деп. Аны интернеттен издеп карасам, Меккеде, Жиддада жок экен. Эр-Рияд шаарынан бир борборда бар экен ошол. Бир аптанын ичинде кызмат кылып бергенге $20,000 дейт. Ошол мен алып келем дейт. Мен айттым, $20,000 деп атат, бир аптага. Десем, алып барабыз, проблема жок дейт. Апам болгондук үчүн алып барам, апам барам деп атат, алып барам дейт. Сен апаңды мындай алып келсең болбойсуң, болбойт. Ал ооруйт экен. Жанагы кыймылдаганда денеси укаланып түшө турган болуп калыптыр сөөгө. Ошондой оору менен ооруйт экен апасы. Кыргыз жигит, 2-1 тууганбыз дейт. Германияга ташыйт экен, Японияга ташыйт экен, апасынчы. Бирок ошондой спец машина менен алып жүрөт экен. Кыргызстандан машина менен мейли, ал сүйлөштүк, келе турган болсо, келгенден кийин тавафка кантип кирет? Мен айттым, проблема жок, андай болсо бул бүтүрөт. Гостиницага деле өзүнчө эшик менен кирет экен ал машина. Тавафка кирбейт экен да. Мусулман адамдардын ичинен мусулман болуп турса дагы Меккеге келип Кабада акчасы проблема жок дейт. Бирок келе албайт экен. Аллах Таала бастырып мына жерге бардыгыбызды талбия айтып келтирип койгон, Аллах Таалага шүгүр кылалы. Аллахка көп шүгүр кылалы. Бул басып келгенибиз, угуп келгенибиз, сүйлөп келгенибиз бул баа жеткис байлык. Аллах Таалага шүгүр кылалы. Аллахка шүгүр кылуу 3 түрдүү болот экен. Шүгүр кылуу. Биринчиси тил менен шүгүр кылабыз, Тил менен алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун, Кудайым сага шүгүр, Аллахым сага шүгүр деп шүгүрчүлүк билдиребиз. Тилибиз менен. Анан жүрөгүбүз менен. Жүрөк менен ошол чындап, чын жүрөктөн билдиребиз. Үчүнчү түрү бул дене менен, бүткүл денебиз менен шүгүр келтиребиз. Кантип? Алла Тааланын буйруктарын аткарсак, бул шүгүр. Аллах Таала парз кылган 5 маал намаз парз кылып койгонбу? Шүгүр эле. Намазды карап көрүң. Намаздын өзүндай сүрөтүн карасаңыз, шүгүр келтирип эле. Алхамдулилла дегенде сөзүбүздөн баштап шүгүр келтирүүдөн башталат, Алхамдулилла, аламдардын Роббиси Аллага мактоолор болсун деп баштайбыз да. Башыбызды ийгенибиз не? Ал деле шүгүрчүлүк. Чекебизди жерге койгонубуз не? Шүгүрчүлүк. Жаратылган махлуктардын ичинен адам гана чекесин жерге кое алат экен. Аллахка шүгүр, ушул чекем жерге тийгендиги үчүн. Чекебизди жерге койгонубуз не? Аллах Таалага шүгүр деген сөз. Шүгүр кылалы. Сиздерге насаатым, Кудай Таалам сиздерди бастырып алып келдиби? Бастырып алып келди Меккеде. Ушул нерсеге шүгүр кылалы. Кайра кайтканда өзү негизи келгенде максат тобо кылып келгенбиз да. Эми шүгүр кылалы. Сиздерге насаатым, кайра кайтканда дагы ушул шүгүрдү кыяматка чейин, өмүрүбүз өткөргөнгө чейин Кудай Таалага шүгүр деген боюнча өтөлү. Кээ бирлерди көрүп атасыздар, Жакын туугандарыңыздардан, башкалардан, Кыргызстандан келип, умраны кылып, кайра барып туруп, кайра эле барып коллективге кошулуп кеткендер бар, Кайра эле арагына кайра айтып кеткендер бар. Намазды ушул жерде лептеп-септеп окуп туруп, кайра барып таштап койгондор бар. Сиздер андай кылбаңыздар. Аллах Таала жеткирген буга шүгүр мааниси, Аллах Таалага шүгүр кылып 5 маал намазды буйрдубу, ошол шүгүр болуп эсептелет. Bir жылда bir эле жолу
bir ayda, bir жылда 11 ay жей бересиz, içe бересиz. Бирок bir ay орозо кармап коюп, өзүбүздүн нафсибизди тыйып коебуз. Bir ay толук эмес, күндүзү гана орозо кармап коебуз. Бул Аллах Таалага шүгүр деген эле сөз. Ден соолугубузга пайдасы канча? Туурабы? Кудай Таалам берген байлыктан 40тан бирини, 2,5% гана Кудай жолунда кедей кембагалдарга бөлүшөбүз. Эгер Аллах Таала байлык берген болсо. Бул шүгүр. Аллах Таала аман эсен жеткиргендиги үчүн кээ бирлерди Кудай Таалам сый менен өзүнө чакырат экен. Сиздерди сый менен өз жолуна чакырып, үйүнө жеткирип кой, туурабы? Кээ бирлерди ый менен чакырат экен. Кээ бирлер дин жолуна кантип келип атат? Үйү өрттөнүп кеткенден кийин, машинеси кырсыктап, машина жарабай калгандан кийин, деп анан башы ташка тийгенден кийин өзүнө келип атат. Жок, сиздерди Кудай Таалам антип эмес, өзү сыйлап, талбия айттырып, мүмкүнчүлүк берип, ушундай ыйык жерге жеткирип атат. Апалар кайра баргандан кийин, эжелер, карындаштар, кыздар кайра баргандан кийин жолукту чечип коем дебеңиздер. Бул Аллах Таалага куфур болгон болуп калат. Куфур болуп калбасын. Аллах ошол жанагы аятта ла ин шакартум ла азиданнакум, эгер шүгүр кылсаңар, дагы арттырып берем дейт Аллах Таала. Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгерде куфур эле кылып колчу болсоңор, анда менин азабым жан чыдагыс катуу дейт. Аллах Таала азаптабасын. Кээ бирлер бияка келгенде балдарынын сертификаты менен келген, туурабы? Балдары сертификат берип, кокус эле туулган күнүгө белек кылтырып жөнөтүйгөн. Умрадан кабары жок, намаздан кабары жок. Кайра барганда бул жерде ойлонуп отургандар болушу мүмкүн. Энди кайра барганда кантип жолукту чечем? Туурабы? Ойлонбоңуздар аны. Тескерисинче, Кудай Таалам сизди ошентип сый менен балдарыңыз аркылуу бактылуу кылып койгондугуна шүгүр деңиздер. Балдарыны наркотиктен кайра чыгара албай аткандар канча, туурабы? Бирок балдарыңыздар сиздерди башка күнөө нерсеге эмес, болгондо да умрага жөнөтүп, Аллах Тааланын жолуда сыйлап аткан үчүн балдарыңыздарга ыраазы болуңуздар, дуа кылыңыздар. Кайткандан кийин жолуңуздарга, намазыңыздарга бекем болуңуздар. Айрыкча апалар. Баргандан кийин аэропорттон эле жолукту чечип таштабай, бияктан жададым, жүдөдүм дебестен Кудай Таалага шүгүр деңиздер. Бул бактылуулук, бул жолук салынган, бул бактылуулук бул. Намаз окуган бул бакыт. Намаз окуган Аллах Таала менен болгон байланыш. Намаз окуган күнөөлөрдүн кечирилиши. Намаз рухтун жанданышы. Намаз жашоонун нуру. Намаз жан дүйнөнүн руху. Намазыбызга бекем бололу. Инсан бул дүйнөдөн өтөрүбүз чындык нерсе. Кабырга барганда биринчи сурак эмнеден? Намаздан. Эгер инсан намаздан эле өтүп кетсе кабырда, калганы жеңил болот экен. Кыяматтагы сурак биринчи намаздан. Себеби биздин ибадаттын Аллах Таалага болгон кулчулугубуздун эң негизгиси бул намаз. Ошон үчүн намаздарыңыздарга бекем болуңуздар. Кудай Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Чогулуп мондой чогулган учурда бир мүмкүнчүлүк ушул ихсанга чакырып сиздерге дасторкон жайып, дуаңыздарды үмүт кылган жигиттерге дуа кылганды унутпаңыздар. Сиздерди бул жерден ал жигиттер Кыргызстанда деле берсе болмок. Бул жерде неге берип атат? Анткени сиздер атайын дуага хас болуп дуа кылыш үчүн келгенсиздер. Пайгамбарыбыз хадисте Ал-Худжаж вал Муатамирун вафдулла. Ажылар жана умрачылар Алланын делегаттары. Ва иза ядуна ястажиб ва иза ястагфируна ягфир лахум. Эгерде истигфар айтып тооба кылса, Аллах Таала аларды кечирет. Ва иза ядуна ястажиб лахум. Эгер дуа кылса, дуаларын кабыл кылат дейт. Сиздериңиз дуа кылыш үчүн келгенсиздер. Сиздер тооба кылыш үчүн келгенсиздер. Сиздерге пайгамбарыбыз сүйүнчүлөп ошон үчүн айткан. Тооба кылса, тообаларын Кудай Таалам кабыл кылат, күнөөлөрүн кечирет. Дуа кылса, дуаларын кабыл кылат. Атайын ошон үчүн келгенсиздер. Сиздердин вазифаңыздар ушул. Туурабы?
Ошол дуаларыңыздарда ушул чай берип, дасторкон жайган жигиттерге дуа кыласыздар. Андан кийин үй бүлөңүздөрдү тавафта, башка да жүргөн үй бүлөңүздөргө, өзүңүздөргө дуа кыласыздар. Анан өлкөбүзгө дуа кыласыздар. Кудай Таалам өлкөбүзгө тынччылык берсин. Ар бир элдин жашоо деңгээли, жашоо шарты, ибадаты, элдин өнүгүүсү же артта калуусу ажылардын, умрачылардын дуасыга баалык экен. Сиздер эгер Кыргызстан өнүгүп аткан болсо, сиздердин дуаңыздар менен же сиздерге окшогон умрачылардын дуасы менен өсөт. Эгер Кыргызстан өспөй артта калып аткан болсо, демек сизге окшогон, бизге окшогон мусулмандар өзүбүздүн вазифабызды туура эмес аткаргандыгыбыз үчүн, кемчилигибиз үчүн өспөй калып атат. Ошон үчүн дуабызда, тообабызда өлкөбүздү, Кыргызстаныбызды, элибизди, жер бетте мусулмандарды эстен чыгарбай дуа кыласыздар. Макулбу? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.